Сүйүктүү замандаштарыбыздын баардыгына ысык салам айтабыз. Жана сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастта кызматта мен Аку. Бүгүн биз жүрөгү жараланган картаң аял жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Картаң аял. Сиз канча жаштагы айымдарды картаң деп эсептейсиз? Канча жаштан кийин адам улгайган адам болуп эсептелет? Кимдир бирөөлөр үчүн 60 жаш десе, ой, ал чоң эне болуп калган турбайбы, карыган турбайбы дейт да. Кимдир бирөө үчүн 60 жаш десең, жаш турбайбы дагы дейт. Анан албетте бул адам өзү канча да ошого байланыштуу го дейм. Мен мисалы кичинекей кезибизде чоң энем каза болуп калганда 64 болчу да. Анан атам баягы балдары аябай ыйлаганда эми картайып калыптыр го, картаңга болуп калды го деп ойлогом да. Бирок баягы өзүң чоңоюп калган мезгилде анан өзүңүн атаң 60 жашка келгенде, чоң энем өтө жаш кеткен турбайбы бакып көрсө деп калдым. Анысы кандай? Картаң деп канча жаштагы адамдарды айтасыз? Канча жаштан баштап адам улгаят? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, биз үчүн маанилүү. Биз болсо картаң аял жөнүндө сөз кылабыз. Бул Ашир урусунан чыккан Пануэль кызы Анна деген карган пайгамбар аял болчу. Мына ушул пайгамбар аял жөнүндө сөз. Жүрөгү жараланган адам негизи өлүп калышы мүмкүнбү? Кандай дейсиздер? Англиялык дарыгерлер көптөгөн эркектер аялынын өлгөнүнө жарым жыл болгондон кийин өлүп калышарын, алардын теңме теңи күйүттөнүүлөрүн белгилешкен. Аннанын жашоосу дагы үмүтсүз болуп калчудай сезилет да. Азыркыга чейин деле бул чыгышта негизи жесир аял келечеги жок аял деп эсептелет го. Баласы жок аял күйөөсү өлүп калгандан кийин ата-энесинин үйүнө кайтып келип, экинчи ирет турмуш курууну же өлүмдү күтүп гана жашаш керек болот. Анна 84 жашта. Каргаң аял деп атпаймынбы? Ал 84 жашта. Анын үй бүлөлүк бактысы 7 гана жылга созулган. Библиянын айрым котормолорунда ал 84 жыл жесир жашаган деп айтылат. Бирок мындай куракта бул анча деле маанилүү эмес. Кыскасы биз анын 84 жашка чыкканын билебиз. Мүмкүн 100гө чыккандыр, эмне болсо дагы ал карган аял болчу. Анна Галилеядагы Ашир урусунан чыккан. Бул анча деле чоң уру эмес, анткени Галилеядан пайгамбар чыкпайт деген макал бар. Пайгамбар болуу бул эркектердин иши. Пайгамбар аялдар чанда гана болот. Библияда бир нече пайгамбар аялдын гана аты жазылат да. Байыркы келишимде Мариям, Дебора, Хулда жана Наядия бар. Ал эми жаңы келишимде элчи, жакшы кабарчы Филипптин 4 кызы жөнүндө гана билебиз. Анна байыркы келишим менен жаңы келишимдин ортосунда бул тандалган топко таандык болуу. Кудайдын сөзү элге айтылып турган пайгамбар болуу бул кандай гана урмат, кандай артыкчылык. Күйөөм каза болуп калгандан кийин жашоо мен үчүн токтоп калгансыды деген эле бир жолу бул жесир аял. Анна болсо башкача ой жүгүртөт. Катуу сокудан кийин ал эч ким менен сүйлөшпөй өзүн өзү аяп ыйлап, үй бүлөсүн түйшүккө салган оор жүк болгон жок. Ал үчүн жашоо маанисин жоготуп койгон жок. Бар аягы менен эч кимиси жардам бере албаган абал ага жарашпайт. Анна өткөндө ойлоп жашаган жок. Жесир аялдагы эң коркунучтуу нерселердин бири ушул. Аннага окшоп эң сүйүктүү жана кымбат адамын, өмүрлүк жарын жоготкондор гана мунун кандай коркунучтуу экенин билет. Жубайлар кыска эле убакыт чогуу жашаса деле, үй бүлө бузулгандан кийин бир ортосунан экиге бөлүнүп калгансып, мурдагыдай өз алдынча инсан боло албай калат. Ал бир бүтүндүн жарымы болгон бойдон калат. Анна Кудай бир нерсени алып коюу менен эле чектелбейт деген ой менен соронду экен. Ал тартылып алынган адамдын ордуна Кудай өзүн берет деп күттү экен. Кызык. Бирок ушул Анна башкалкалар жайда Кудайдан табат. Көптөгөн жылдар бою Кудай үйүндө ага кызмат кылат. Сыйынат, орозо кармайт, жакшы иштерге жасаганга аракет кылат жана Кудайдын өзүнө таянат. Анна күндөр түндөр Кудайдын иши менен алек болгон. Ошентсе да ал адамдардан бөлүнгөн эмес. Зерен Киркегард бакытка кирчүү эшик сыртты көздөй ачылат деп айткан да. Адамзаттын жашоосу бул бүтпөс кыйынчылык жана туңгуюкко адамды көйгөйлөр кыйнайт. Ошол себептен көптөгөн адамдар билип билбей Кудайдан гана келе турган куткаруучуну күтүшөт. Мына акыры ошол күн да келди. Ыйса төрөлдү. Мыйзам боюнча Жусуп менен Мариям Теңирге бериш үчүн тунуулун ибадатканага алып келишкенде, Машаякты көрмөйүн өлбөй тургандын билген такыба Шымыйонду
элге Шимеон эле эмес, Аннаны дагы жолуктурушат. Ага ушунча жылдар бою кам көрүп келген Кудай анын бул ыйык учурду көрбөй калышына жол берген жок. Тек жайы, жашоодо ээлеген орду, жаш курагы боюнча четте эле кала турган аял артыкчылыкка ээ болду. Шимеон менен бирге ал наристени көрүп ага табынды. Бул анын жашоосундагы кульминациялык учур. Көп жылдардан берки сыйынуусунун жообу болду да. Бул дүйнө чыдамсыздык менен күтүп келген чечүүчү учур болчу. Эми Анна эки нерсени кылыш керек. Алгач элдин, дүйнөнүн жана өзүнүн көптөн күткөн куткаруучусунун келгендиги үчүн Кудайды даңкташы керек. Ал Шимеон менен бирге Кудайды даңктады. Ал муну эл менен эле токтоп калган жок. Бул кубанычтуу кабарды башка адамдарга дагы жашырбай айтты. Кимдир бирөө күбөлөндүрүү бул Ыйса Машаякты карап, андан көргөндөрүн башкаларга айтып берүү деп айткан. Анна кылган экинчи нерсе ушул болду. Аннанын адамдарды жакшы билери эми көрүндү. Ал Исраилдин куткаруусун күтүп жүргөн адамдарды билет. Ошол адамдарга кимди көргөнүн айтып берди. Машаяк жөнүндө жар салуучу күчкө толгон жаш жигит эмес, ушул картайган аял болду, 84 жашта. Бул аял забурчунун Теңир жөнүндө алдын ала ал жүрөгү жаралангандарды айыктырат, аларды кайгысынан арылтат деп айткан сөздөрүнүн чындыгын өз башынан өткөргөн. Кызык 84 жашта аял 7 гана жыл күйөөсү менен жашаган. 7 жыл. Бая психологдор айтып коюшат го. Үй бүлөлүк жашоодо алгачкы 7 жылдык кризис оор учур болот деп. Андан кийин бир аз баягы жай турмуш башталат, анан кайра 14 жылдан кийин дагы бир кризис болот депчи. Айтор ким билет, муну ошо 7 жыл, 14 жыл жашаган жубайлар жакшы билсе керек. Эң башкысы мен айтайын дегеним бул алгачкы учурда гана ушул бала чакалуу болчу бал, үй салып, өзүңө ордун тапчу учур бизде 7 жылдык жашоодо. Балдарды кенедей балдар менен кыйналчу учур, бирок бул Анна апанын жашоосунда 7 жылдык таттуу гана учур калган. Андан кийин калган бүт өмүрүн ал жалгыз Кудайга арнап өткөргөн. Жесир болуу өтө кыйын. Анткени биз билебиз, аял заты негизи психологиялык, эмоционалдык жактан, физикалык жактан баары алсыз келет. Биз дайыма мырзалардын, күчтүү мырзалардын артында болгубуз келет. Анан жалгыз эми менин күйөөм жок, бирок Теңирге баш ийем. Мен Теңирге кызмат кылам деп тандап алгандыгы кандай керемет. Анын ушунча жылдык кызматы бекер кеткен жок. Ал Машаякты көрүп, анан кей тутат. Аябай кызык ушул. Эгерде бул окуя сизге кененирээк билгиңиз келип кызык болуп калса, анда Инжил китебинен Лука жазган жакшы кабарды окусаңыз, ал жакта кенен маалымат айтылган. Мына ошол жактан дагы сонун маалыматтарды уга аласыз. Канча жаштагы адамды сиз картайган адам, улгайып калды деп айтат элеңиз? Өзүңүздүн жеке пикириңизди ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, кубанычта болобуз. Андан тышкары достор, бизде WhatsApp номер дагы бар. WhatsApp номерга дагы суранычыңызды, пикириңизди калтырып кетсеңиз болот. +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Достор, эгерде угуп жаткан ушул YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда коңгурону басыңыз, катталып коюңуз. Эгерде биз жөнүндө кененирээк билип, дагы да таанышкыңыз келсе, анда баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырабыз. Алкитап Чекит медиа. Дал ушул сайтка биз менен бирге керектүү маалыматтарды угуп, сонун маалыматтарды уга аласыздар. Канча жашта адамды сиз картайган деп айтасыз? Негизи жаш куракты кандай билесиз? Үй бүлөлүк жашоо кыйын, андан көрө жалгыз болгон жакшы дегендерденсизби же жок? Жалгыз болгонго караганда жаныңда бирөө болгон жакшы дегендерденсизби? Өзүңүздүн жеке пикириңизди калтырып коюңуз, биз күтөбүз. Бул абдан маанилүү жана кымбат. Достор, сиздер менен коштошом. Кийинки подкасттарда кайрадан амандашабыз жана сиздер үчүн дагы керектүү, кызыктуу маалыматтарды тартуулаганга даярбыз. Сөзсүз түрдө катталып койгонду унутпаңыз жана подкастты башка жакындарыңызга, тааныштар, досторго бөлүшүп койгонду дагы эстен чыгарбаңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.